Kızıl түске emne karşısın деген bir sorular boldu. Men kızıl түске karşı emasmın. Uluttun bir bağlılıklarga negizdelgen, bir tüpkü düğüne tanımlarga negizdelgen bir atributlar boluş kerek. Anan keyin iki topqa bölünüp alıp, manga göк jagat, manga kızıl jagat dep anan keyin bir köpçülügü kayak bolsa oşol jagan, oşo түс alып alıp, anan uşu ulutluk simbol degендин özü tуура эмес болот. Карасаң, же кереге эмес, же түндүк эмес болот. Emni üçün tündük bir sırttan, kaptaldan karagандай tartılat. Emni üçün tündük tüyünen bunda tüs asmanda tiktegendeki görünüşünde. Asmandan жерди oçoktu karay tiktegendeki görünüş tartılbaydı. Anday bolganda janağı biz orusça aytkanda kres düşöt da. A kresten bugün çoğuçulat. Büt kresin bizge kanday tiyешesi var. Bu Hristiyanlardaki anan keyin bu tуура эмес болуп kaldı dedi. Anan bul tamgalar al Hristiyanlarga çeyin bizdin ata-babalar alıp жүрген tamgalar. Bizdin ata-babalar alıp жүрген düýnöge bizdin ata-babalar arkылуу tarkagan şu belgiler. Belgi degen bul emne? Misalı mına örekki belgi. Mına. Bul belgini Afrikaga barıp ayıldagı baldarına görgüsüp Mercedes dep aytат. Mercedes'in belgisi. Hem şu Mercedes'ti $1 milyon satıp aldık dep koyayın. Bizdin jelekке çaptadık. Biz kim bolabız? Mercedes'in de bir firması bolup kalabız. Hiç kaçan oңдой albayбыз. Bul aga taandık. Anan bizde бар mı şunday? Uşul Mercedes'ke tete bolgon belgi бар mı? Eң birinci algaçkı variant жакшынакай эле турат. Кийин биз ошондо биз канчалык жогорку кеңешке канча кайрылдык. Бизди көзөмөл кылып алгылачы, жөн гана биз жөнүн иштеп берели. Себеби бузулуп бара жатат күндөн күнү. Мына азыркы чейин бузулуп бара жатат. Муну бартың. Азыр карасаңар мына чында күн карама окшоп калды. Мурунда эч кандай андай күн нуру чачырап тургандай эле сезилчү. Bir 100 мамлекетти алалы. Күн караманы ошо көргөзөлү. 99'u anık aytat. Bul gün karama dep. Anam bir ile mamleket, misal Kırgızstan, jarmısı gün karama deyit, jarmısı bizsin jelek üstü belgi dep aytat. Tu 3 tüsten turuş gerek dep esepti. Ak gök kızıl tüsten. Al bul göz karaşı şu 3 tüsü bana jakkan üçün edim men karmanıp atkan jerim jok. Men bul nerselerdi oşo Sanjıradagı malumatlarga, Manasdagı malumatlarga, anan oşol wagtda Sovettik uçurunda Sovettik Kırgız mamleketinin tusu öz 3 tüsten turgan bolчу boldu. Oşol azırka karaganda толугураак болчу ошонун атрибуттары. Пут белгини туура түшүрөлү. Кандай болсо ошондой кылып түшүрөлү. Бул туудун өзү демилгеси бийликтен чыгыш керек эмес болчу да өзү. Негизи элдин өзүнүн чыгыш керек эле. Элден болгондо дагы бизде илимий чыгармачыл интеллигенция суруш кылыш керек болчу. Аны да карапайым эл эмес. Карапайым эл өзүнүн окатын кылып, жакшынакай кылып, ою болсо ошол илим постторго айтыш керек эле. Силер илим постсуңар. Муногул нерсе эмнегедир туура болбой атат. Ошону мындай туурасын чечмелеп, илим менен тактап бербейсиңерби? Саясатчылар да билбей башаламан болуп эле ар кайсы нерсени айтып атат деш керек эле. Ошондуктан бир илимий чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүнөн турган, депутаттардан турган, президенттик аппараттын өкүлдөрүнөн турган бир 15 адам, 20 адам болобу, мейли 30-40 адам болсун, ал көп деле болбойт. Ошондой бир адистешкен адамдардан турган бир комиссия түзүлүш керек да. Буга чекит коюш үчүн ушундай болот. Муну жогорку кеңеште президенттик аппаратта кабыл албашы керек. Карапайым эл дагы аны түшүнбөйт. Карапайым эл дагы баары ошол жазуучу окумуштууларга кайрылат. Сөз ошондой түзүлүш керек. Анан ошолор бир 2-3 вариантты алып талкуулаш керек. Вот кайсы туура? Эмнеси кайсы жерде эмнеси туура эмес? Ошонун бир толук камтылган түпкү дүйнө таанымдарга, түпкү баалуулуктарга, улуттук баалуулуктар бир сиңирилген бир вариантты алып туруп, анан кийин жогорку кеңешке берсек, жогорку кеңеш ошону бекитип койсо, бул түбөлүктүү болбойбу? Туу өзү менин көз карашымда туура эмес кабыл алынган. Андагы белгилер дагы негизи мындай bir жагы туура эмес деген да туура эмес. Себеби кызыл түскө каршы чыккан эч ким жок. Кызыл туу туура эле кабыл алынган. Бирок андагы дагы башка бир түстөр кошулуш керек эле, ошолор кабыл алынбай калган.
Екінші, туға түшірілген белгілер туыр емес тартылған. Мына мәселенің бар ошондан чыгып атат да. Мына мисал үчүн ушул туу кабыл алынган учурда эле бул семичке окшоп калыптыр. Бул жанагы түндүктү күйүп атканын элестетет. Муну өз ошо туудун авторлорунун бири болгон ушу Сабыр Иптаров өзүнүн Азаттыкка берген интервьюсунда айткан бул нерселерди. Эми азыр биздин кээ бир адамдарыбыз биринчи жолу ушул тууду өзгөртүү жөнүндө маселе биринчи жолу көтөрүлүп аткансып, анан азыркы бийликке да бир каршы бир көз караштагы адамдар бар окшойт, бир оппозициядагы. Анан ошону бийликке, азыркы бийликке таңуулап, анан ошону тууду кемчиликтерин оңдоп коелу дегенди кайра ошондон бир кемчилик ката издешип атпайбы? Мунун өзү абдан бир туура эмес болуп атат да, бир коомдун бузулганы. Эгерде тууду биз ката кабыл алганын баарыбыз моюндай турган болсок, анда ал катаны оңдош керек да. Ушул убакка чейин эле ушу туу жөнүндө маселе козголуп келген да. Мен жана башында айтканда, ал турсун туудун авторлорунун өздөрү ошону моюндашкан. Жаңы кабыл алынганда ошол Сабыр Иптаровдун Азаттык радиосуна берген интервьюсунда мына азыр интернет булактарында ошо кадимкидей эле турат. Анан кийин мен эмне үчүн буга байланышып, буга мындай жабышкан сыяктуу болуп аралашып калганымдын бир жөнү бар да. Ушул туу боюнча жана айтышып атпайбы, 500дөн ашык проект түшкөндө. Мына ошол 500дөн ашык проектини мен азыр эсимде жок. Или же ашып кетсе бир жума мурун, же болбосо бир эртең бүрсүгүнү убакыт бүтөт деп бир 2-3 күн калганда мен ушу музейге баргам. Баазы анын аралап жүргөм, өзүм жалгыз. Ошону бир көрүп коеюнчу, эмнелер бар, кандай туулар бар деп. Себеби ошол туу кабыл алабыз деген учурларда мен дагы көп адабияттарды карап, өзү биз кандай тууду кабыл алышыбыз керек, эмне кандай түстөр болуш керек, ал тууда кандай белгилер болуш керек, эмне деген тамгалар түшүрүлүш керек, кандай түшүрүлүш керек алар деген маселеде абдан кызыгып ошо караган элем да. Анан мен барганда ошо менин өзүмдүн немемде тууду ошондо эле туу өзү 3 түстөн туруш керек деген. Себеби андагы Манастагы маалымат, Санжырадагы маалымат ошондо көз карашты карманган. Анан тууда сөзсүз күн болуш керек деп. Мен ошо оюмда ошондой болчу. Түндүк жөнүндө мен чын ойлонгон эмесмин. Муну ошол барганда ошол 500дөн ашык проекттин ичинде бир 5-6 эле тууда көк асаба, анан ак түстөрү бар, 3 түстөн турган туулар бар. Ошонун ичинен бир 5-6 эле немеде күндүн элеси бар болчу. Күндөн нурлар чачыраган эмес. Анан түндүктү деле мен эсимде жок, көргөн эмесмин. Түндүк болсо да өзү болсо керек. Бирок жанагында 40 нур чачыраган бир да проектти мен көргөн эмесмин. Мен ошондо ошол 2-3 күн калган убак окшойт. Өтө тар убакыт эле 1-2 сүрөтчүгө бардым. Ушундай кылып бир тартпайсыңарбы? Менде ушундай бир идея бар эле. Эмнегедир 500 проекттин ичинен менин көңүлүмө мындай толук неме толгону туура болбой калды. Себеби ошондо бир эң жакшы сүрөттөрдүн бири да эсимде калганы Асаба партиясынын өзүнүн туусу бар эле, ошол көк асабанын бетине күндүн сүрөт түшүрүлгөн. Ал мына япондордукундагы ак күн болчу, бирок анын да нурлары жок болчу. Анан сүрөтчүлөр болсо эми кеч болуп калды, анан тарткыча убакыт керек, анан мындай керек, боек керек, анан табыш керек, тиги бу деген сөздөрдү айтты. Анан мен ошондон колум менен фломастер менен тартып, 40 нурду чачыратып, алдына кол менен түшүндүрмө жазып туруп, ошо комиссиянын башчысы Казат Акматов, мен жазуучу катары ал киши менен абдан жакшы тааныш болчумун. Анан ошол кишиге мен ак үйдүн ичине кирип апарып бергем. Анан мен айткам, мына ошо 40 нур чачырап турса туура болот эле. Себеби биздин ата бабаларда мен абаларыман уккан сөз бар. Күндөн 40 түстү нур чачырайт деген. Бул илимий көз караштан алганда канчалык деңгээлде туура эмес экенин билбейм. Бирок ошо 40 нурдун чачырап турганын өзү экинчи бир этникалык түшүнүккө алып киргенде кыргыз 40 уруудан турган, 40 баатырдан тараган, 40 огуздан тараган деген биздин уламыш мифтерибиз бар. Ушунун өзү да абдан туура болот эле. Биздин ошо уруулар кыргыз деген күн эли болсо, ошол
кыр курусу ошол элден чачырап турган нурлар сыяктуу бизге ошондой бир түшүнүк образында калтырат эле, биздин ошо тууга негиз болот эле деп. Анан кийин ошол кыргыздын өзүнүн атын чечмелеши дагы мен ошол убактарда мында күн адам күн хан деп чечмелечимин, бирок ал убактарда менде маалымат фактылар аз эле, себеби азыркыдай жана ари факторлор ал убактарда көтөрүлүп, азыркыдай ДНК илиминден алып чыккан маалыматтар жок болчу, бирок мен ошо миф уламыштарды чечмелеп, ошондой бир өзүмчө айтып жазып жүргөн макалаларым бар эле да. Анан ошол мен бир 2-3 күндүн ичинде макала ага чейин бир макала берген элем, айтканда Бишкек шамы деген гезит бар эле. Ошого мен бир 2 полосадай кылып көлөмдүү макала бердим, бирок ал макала ушу чыкпай туруп алды. Ушу Бишкек гезити бир жумада бир шамы, бир жумада бир чыкчу, анан мен күтүп калдым. Бирок дал ошол мына 1-2 күн калган учурда Бишкек шамы чыкты дагы бир кичинекей гана маалымат берилип кетти. Ошо менин макаламдагы идеяны кайтып, ошо Абдырахман Алымбаев деген ушу акын жазуучубуз пикири боюнча туу 3 түстөн туруш керек, ак, көк, кызыл түстөн деп жазган, жазып атат деп гана ушундай маалымат берилип калды. Анан бир 2-3 күндөн кийин жанагында парламентте талаш тартыш башталды, дебат башталды, депутаттар экиге бөлүндү. Мен мисалы үчүн ошол жерде бир илимий көз карашка таянган, илимий бир фактыларга таянган, бир улуттук баалуулуктарга таянган, бир улуттун түпкү дүйнө таанымдарына таянып кеп сөз кылган мен бир да сөз кылган, бир да депутатты мен уккан жокмун. Ошол жерде улуу адамдарыбыз бар болчу чынында, бирок ал улуу адамдарды биз күнөөлөй албайбыз. Ошол эле Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, ошол Усубалиев, Абсамат Басалиевич, ушул чоң Медеткан Шеримкулуу сыяктуу мына азыр көзү тирүү, көз өткөн адамдарыбыз. Бирок булар өзү ошол туу боюнча, геральдика илими боюнча адис эмес. Анан ошол тууду көтөрүлүп атканда туу эмнеге негизделип алыныш керек деген суроо турган эмес да. Ар ким эле өзүнө бирөө бир 2 топко бөлүнүп алышты. Бирөө кызыл түс жакшы, Манас эпосунда кызыл түс бар деди. Бирөө көк түс жакшы, көк түс деген бул асмандын түсү. Ушул туура болот. Анан Енисейде ошол кыргыз каганатында көк түс болгон, көктүү болгон деп. Ушундай бир 2 ушундай бир фактылар болбосо, негизи мындай бир терең бир көз карашта бир фактыларга түпкү бир самжырага бир тереңдеп кирген мындай бир маалыматтар, чоң аргументтер болгон эмес. Анан ошонун натыйжасында туу кабыл алынып кетти. Анан мен өзүмдүн немемде ага толук канааттанбай калдым. Анан мен макаламды алып, анан ошо Топчкеге келдим. Топчкенин ошондо Эрк партиясынын негиздеп калган учур болчу. Эрк партиясынын алында Эрк деген гезити бар болчу. Ал мына азыркы Агропромдо бир ошо офиси бар эле. Мен ошо жерге келип анан Топчкеге айттым. Топчке, мына туу кабыл алынды. Бирок менин көз карашымда туу туура эмес кабыл алынды. Андагы атрибуттар толук болбой калды. Андагы белгилер туура эмес тартылып калды. Анан кийин ушундай мен ошол боюнча жазган бир өзүмдүн көз карашымда макала бар эле. Аны Бишкек шамы жарыялаган жок. Ал жерге кичине гана маалымат кетип калды. Ушуну сиздин гезитиңизге тарых үчүн болсо да жарыялап койсоңуз жакшы болот эле. Десем, анан мен карап чыгайын деди. Анан мен бир жумадан келдим, келсем Топчке карап чыгып эле анан жаккан экен, гезитине 2 полоса кылып жарыялап жиберген экен. Биринчи жолу ошо туу кабыл алынгандан эле бир жуманын ичинде ошо макала жарыяланган. Мен ошол көз карашымдан али кеткен жокмун. Себеби бул көз караш мындай да, мен туу 3 түстөн туруш керек деп эсептейм, ак, көк, кызыл түстөн. Ал бул көз караш ушу 3 түс мага жаккан үчүн эле мен карманып аткан жерим жок. Мен бул нерселерди ошо Санжырадагы маалыматтарга, Манастагы маалыматтарга, анан ошол убакта советтик учурунда советтик кыргыз мамлекетинин тусу өзү 3 түстөн турган болчу. Ошол азыркыга караганда толугураак болчу, ошонун атрибуттары болот. Азыркыга караганда ошол туурааак болчу. Аны да бир аз оңдоп эле, ошону оңдоп тартып, анан бетине күндү же түндүктү койсо болмок да.
Anan ошондой болуп калды. Andan keyin ушул макаланын эле өзү bir 3 жолу жарыяланды. Себеби 3 жолу жарыяланганда эле ошол Бакиевдин убагында дагы ушу туу боюнча bir маселелер козголуп, жогорку кеңеште каралат экен деп калды. Ошол убактарда Көк Асаба кеңеште ошол мага кайрылып, Салтанат карындашым кайрылып калды. Ушу туу боюнча сиздин деп анан ошол Көк Асаба кеңештеги мен макаланы бердим, ал жарыяланды. Андан дагы кайсы бир кеңеш жарыялады. Андан кийин бу интернет булактарына да салынган. Бирок бул боюнча же туура эмес деп атайын бир талкууланган нерселер болгон жок. Дагы деле бир ар ким өзүнүн бир көз карашын айтат. Анан мына ушул азыр көтөрүлүп атат да. Анан ошондон улам мен дагы ошол эле өзүмдүн көз карашымдын негизинде анан айтылып аткандардын негизинде өткөндө Кут билим кеңешинин редактору Майрамбек иним кайрылып калганына мен ошол боюнча анан кийин маяк куруп ошол сөздү айттым. Бул себеби улутта мен эми кыскача айтканда мындай деп ойлоймун да, улут тууда мына эң негизги 3 символ бар. Бул туу, герб, анан гимн. Мына ушунда улуттун бир атрибуттары туруш керек. Улуттун бир баалуулуктарга негизделген, бир түпкү дүйнө таанымдарга негизделген бир атрибуттар болуш керек. Анан кийин эки топко бөлүнүп алып, мага көк жагат, мага кызыл жагат деп анан кийин бир көпчүлүгү каяк болсо ошол жаган, ошол түс салып алып, анан ушу улуттук символ дегендин өзү туура эмес болот. Мен ошон үчүн азыркы тууга бир аз көңүлүм толбогон ошондо. Мен каршы эмесмин, бирок көңүлүм ал жерде улуттук атрибуттар толук эмес. Улуттук баалуулуктар жок ал жерде. Чала мындай толук эмес деп айтайынчы. Себеби мен туура эмес десем эле кызыл түскө эмне каршысың деген бир суроолор болду. Мен кызыл түскө каршы эмесмин. Кызыл түстү башка дагы ак көк түс менен толукташ керек. Ал эми жанагы күндү, нурларын, анан түндүктү мындай туура тартыш керек. Түндүктү да графикалык жактан туура тартыш керек. Түндүктөгү жанагы жебелери мисалы үчүн, жана 3ден 6 жебеси, аны эми ок деп айтып, чамгарак деп дагы айтсак болот. Негизинен баа түндүк деп жалпы айтылып кетет. Ошонун мында аталыштары бизде так болбой жүрөт да. Анан мен тиги маякта ошо жебелери деп коюм. 3ден 6 жебе бири-бирин мындай көзөп өткөн. Мына ошо 6 жебе эмне үчүн 3ден 6 жебе? Бул маселе бар. Анан ошону азыр карасаң же керегеде эмес, же түндүк эмес болот. Эмне үчүн түндүк бир сырттан капталдан карагандай тартылат? Эмне үчүн түндүк түйүнөн мындай түс асманды тиктегендеги көрүнүшүндө, же асмандан жерди очокту карай тиктегендеги көрүнүш тартылбайт. Андай болгондо жанагы биз орусча айтканда крест түшөт да. Кресттен бүгүн чоочулат. Бүт кресттин бизге кандай тиешеси бар? Бул христиандардыкы, анан кийин бул туура эмес болуп калды дейт. Сал ушу тамгаларды, тарыхты билген тамгалар мына азыр Жумега дагы өзүнүн ошол түпкү ошол белгилерге байланыштуу ушу айтат көз карашын. Анан бул тамгалар ал христиандарга чейин биздин ата-бабалар алып жүргөн тамгалар, биздин ата-бабалар алып жүргөн дүйнөгө биздин ата-бабалар аркылуу таркаган ушу белгилер болгон. Мына ошону билбегендиктен биз өзүбүзгө таандык чоң символдорду, белгилерди биз башка элдерге таандык кылып, бүгүн өзүбүз анын бир бузулган формаларын тартып алып, анан ушул улуттук символ деп көтөрүп жүрөбүз. Бул өзү бир жагынан уят, экинчи жагынан бул туура эмес. Мен ошо жана Гегельдин сөзү менен азыркы неменин аягына чыгайын. Гегель бир убакта немистерге ошондой ичи толбой, немистерде ушундай бир хаос, ар кимибиз ар кайсы топ-топ болуп алып ар кандай идеяларды көтөрө берген, анан бир түпкү тамырларга таянбаган ушундай сөздөрдү айткан бир ошондой коом болуп калган учур окшойт. Ошондо Гегель мынтип айтат да. Улут дейт, бузулуп башталганда дейт, орусчасы деградацияга учураганда дейт, өзүнө таандык жакшы нерселерди дейт, башка элдерге таандык кылып сүйлөп, ал эми башка элдердин жаман адаттарын өздөштүрүп алып, ошонун өзүнүн салтына айлантып жашайт деген да. Мына мен бүгүнкү кыргыз коомун дал ошондой көрүп атамын да. Биз бир бузулган коомго келип калдык. Мындай учурда бир гана нерсе бар. Бул коомдон көчөдө жүргөн, көчөдө кыйкырган балдар, кыздар алып чыга албайт. Бул коомдон биз кайрадан ошо илимдүү, билимдүү адамдарга,
Kayradan uşul temаны düşüngen, uşul meselelerge adisleşken bir adamların sözünü uğup, anan biz özübüzün belgilerdi de oңdop, özübüzün joldu da oңdop, andan ары önüge karay bağıt alışыбыз керек. Men Bayas Bakir deyinçi Bayas, siz menen oturganıma çoğun kuvançlı bolup atam. Sizdin aytkan sözünüz mına elge жеткиликтүү. Antkeni эми baya жазуучулар бул залкар адамдар да чындыгында. Анан бул илимде болсо биз тилибиз чологураак. Анан мына сиз дугуп отуруп азыр абдан мына мени да ынандырып атасыз. Анткени күчтүүс. Мен бая илим жагынан изилдеп келдим да. Мисалы көк. Мына бул көктөм деген китебим турат. Бул көктөм сөзү качан жаралган? Адам өңдү ажырата элеккесте. Анткени анықтамасы мына чөп чыгат жазында. Өңү жашыл, бирок көк чыкты деп айтабыз. Ал адам өңдү ажырата элеккестеги көктөм жаралган. Эми көк өңдү биз жогото албайбыз да. Мына бул дүйнө жүзүндө мына адамзат өзүнүн акылы ээси жаралган убактагы сөз бул ал өңдү түшүндүргөн эмес, көктүн аты, ыйык. Анан ошон үчүн көктөм. Эми бул буюрса кийин мектептер эл окуйт. Анан бул сиз айтып аткан көк өңдүн ыйыктыгы. Ыйыктыгы. Анан кызыл. Эми бардык элдерде кандын өңү кызыл. Ал кызыл адагы өң эмес. Кызыл деген ошол эң биринчи кан. Kanın bir atı. Аты. Тура. Эми ал дагы бизде бар. Сиз жана этнографияга жакынырааксыз, санжыраны көп билесиз. Бул жагынан сиздин аныктамаңызга мен 100% мына макул. Анан эми ак. Эми жанагы актын ыйыктыгы бул бардык жагынан бүгүнкү күнгө чейин салт болуп келди. Боз үйдө жуурканыңда жылан жатса дагы ак чачып анткени ал чыгарабыз. Анткени ал жер алдынан келген жаныбар. Бул муз доорунда адамдар коркчу. Бул жер алдындагы жаныбарларга тийишсе жер титрейт, өрт чыгат, жамандык болот деп ошон үчүн аны ыйык тутушканда. Анан үч өң. Эмне үчүн үч өң? Бизде мына сиз чекит койдуңуз мына аныктап. Бул бир эле өң эмес, үч өң болсо бул туура болот. Анан мисалы көктүн өлчөмү чоңураак болушу мүмкүн, ак азыраак, кызыл азыраак. Анан сиз айткандай белги болуш керек, сөзсүз. Ал желек бул. Анан белги көтөрүлөт. Белги деген бул эмне? Мисалы мына эки белги. Мына. Бул белгини Африкага барып, айылдагы балдарына көргүзсөк, Мерседес деп айтат. Мерседестин белгиси. Мерседес Сапаттын белгиси. Сулуу кыз, Мерседес аты. Ошондон Мерседес фирмасы өзүнө койду. Эми ушу Мерседести $1 миллион сатып алдык деп коеюн. Биздин желекке чаптадык. Биз ким болобуз? Мерседестин эле бир фирмасы болуп калабыз. Эч качан оңдой албайбыз. Бул ага таандык. Анан бизде барбы ушундай? Ушул Мерседеске тете болгон белги барбы? Эми ошону мынабу билимдин күчү менен билсек болот. Мисалы, мынабу бул күн тамга деп коелу. Мына күн тамга эми мен жана Сайманлык таштарда мына кай жерде болбосун мына канча миңдеген күн тамгалар тартылуу. Таштын бетинде. Эң байыркы чеккен. Бул таштын. Эми ушуларды тана алабызбы? Эми муну билбеген үчүн жана күн карамага болуп калды. Күн карама. Эми мен күн карамага өтөйүн. Бир 100 мамлекетти алалы. Күн караманы ошо көргөзөлү. 99
анық айтат. Бұл күн қарама деп. Анан бир эле мамлекет, мисалы Кыргызстан, жармысы күн карама дейт, жармысы биздин желегибизди белги деп айтат. Эми таарынбасын сүрөтчүлөр, мен деле аларга жакынмын. Bu süreççilerdi de biröylер buzuptur da, alar österi aytıp atpay. Bunun tüs bolçu deyt, anan bizdi üşüntüp koygan. Негизи мындай да, сүрөт бул эч качан эң тамга боло албайт. Бул мисалы жанагы желекке айтып атпаймынбы, мына знак солнца, мына бу жерде да көргөзгөн мына. Күн тамга эми миңдеген, мына 6 айдан баштап бизге чейин биз жашаган жерлерде канча чегилип турат. Анан кийин эмне үчүн күндүн тамгасы ушундай болуп калды? Күндүн тиги көп тамгасы бар. Ошолордун бири мынакей. Биз боз үйдө жашаган үчүн миңдеген жылдары боз үйдөн мурда жер үйдө жашадык. Жер үйдө 4 шырык негизги күч көтөргөн. Ошол крестти жараткан. Муну биз баскак дейбиз. Мисалы үйдакында туура эмес көргөзүлгөн алкак деп. Тиги чамгарак деп. Чамгарак бул тегереги. Бүт тегерек элементтин баарында карек деген сөз турат. Бул каректин формасы тегерек, ошон үчүн бүт тегерек болгон сөздүн баары бул карек менен байланышкан. Эми муну мен айтып атканым, эгерде эми элге чыгып аткандан кийин сиз го жазуучу катары айткан деле түшүнөт, амага мынабу эмгектерим менен мына тил теориясын кайсы тыбыштан жаралган, бул жерде 10дон ашкан автордук күбөлүк турат. Бул жерде мага ишенсеңиздер болот, эми тил боюнча. Мына бул жерде боз үй көтөлү. Эмне үчүн күндүн тамгасы мындай крест болуп калган? Миңдеген жылдары жашадык бул жерде. Анан эми боз үйдү мына ишенсеңиз эч кимибиз билбей атабыз. Мына боз үйгө кирет сураса, эпчи жагы каяк, же оң жагында эмне десе, боз үйдүн оң жагында эпчи деп айтат, сол жагында эр деп айтат. Боз үйдө оң сол деген жок. Мына боз үйдү мен көтөрдүм. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Улага төр, эпчи эр. Бул коомду жанагы боз үйдө жашаган үй бүлөнүн ордун анықтаган жылдары эметкен мына белгилеген жактары болуп атат. А бул жактар дүйнөдө башка үйдө жок. Мына боз үйдүн философиясы ушунда жатат. Эми бул улага төр, эр эпчи бул эмне? Крест да. Крест. Ал боз үй өзү тегерек. Ошонун ичинде крест турат, бир крест. Анан төбөсүндө крест турат. Экиби? Анан могу жердин аты, мынабу чыгыш, батыш, адамзат баягы аң сезим ойгонгондо күн чыгып батып атып, ушул жолду салганда бул сызыкты. Анан ошонун оң жагы, анан сол жагы бар. Түндүк түштүгү. Түндүк түштүк туура болбой атат. Анткени ал орусда юг север деп койгон. Бул жерде оң бар, сол бар. Мына чыгыш, батыш. Мына казактар Бул чыгышты карап турган учурда оң сол болду. Чыгыш бул приоритетный орусча айтканда алды тарап. Анан ошонун оң жагы, сол жагы. Анан казактарда оң түштүк, сол түштүк. Анан бул жер үйдө жаралган боз үй болду элек деги. А боз үйгө өткөн жер үйдөн. Эми боз үйдү кандай коебуз? Боз үйдү эгерде чыгышты каратып тикпесек, улага төр. Бул оң жагына эр төп келбесе, сол жагына эпчи төп келбесе, бул төрү жок болуп калса, бул түрк элинин боз үйү эмес. Бул бардык түрк элине байланыштуу. Түрк элдери жараткан. Эми түрк деген сөздү мен монографияларымда аныктамасы бар. Түрлүү күн элдери, анан түркүн эл, анан 40 өгүз биз өгүзбүз, эми ал өзүнчө башка сөз. Бул жерде жанагы түрк элинде ушундай мерседестикиндей белги барбы деген сөз. Мерседестики кечөө жаралган, а бул таш доорунда жаралган. Эми ушул белги турат. Бүт мына дүйнөсү билет.
Ал түндүктү билбейт. Күн белгисин билет. Анан күн белгиси мына китептерде толуп турат, көргөзүлгөн. Эми ушуну айтайын дегеним. Желекте ушул болуш керекпи? Мына суроо. Сөзсүз болуш керек. Бул кайсы мамлекетке тиешелүү? Бүт Түркия элине тиешелүү. Казактар дагы, Азербайжан болобу кайсынысы. Бирок мына биз кыргыздарда эми анык өзүбүздүкү бар да. Мына бул жерде мен изилдөм боюнча мына жаңы бир эме могу кыргыз календары. Бул сүрөт жок. Мына Майянын календары сыяктуу мен түздүм да, мына түздүм. Мына жаз келет могу жерде. 18 мартта. Чын Куран айы, бугу, кулжа, теке. Жайлоого барып, бүт малдын баары чогулат. Бул таш доорунда баягы түндүккө көчүп кетпеген тоолуу жерде жашагандыктан тоонун кайберендери. Булар фаунасы да. Анан булардын флора жанагы эмне чөп өзүнүн тамагы бар, ошон үчүн булар кеткен эмес. Анан биз да калып калганбыз Алтайда. Анан Алтайдан бери Алайды карай көчкөндө, мына Алтайдан Алайга чейин бүт Алтай, Алатоо, Алай, Гималай баары окшош болуп атабы? Бул баягы адамзат муз доорунда андан кийин жаралган аттар. Муз доорунда деп атканым, анткени Алтайдан 20 000 жыл мурда индейстер Америкага көчүп өткөн. Эми ал дагы башка сөз. Эми могу жерде айтайын дегеним. Мына жетти, андан кийин жылдыздардын жардамы менен кайра үйүнө келет. Анан эми муз доорунда сандар турат. Бул таң калыштуубу же таң калыштуу эмеспи? Муз доорунда. Бул санды ойлоп тапкан деп ойлошум. Эми бул муз доорунда карап отурсаңыз, 9-дун айы, 7-нин айы, 5-дин айы, 3-дүн айы, 1-дин айы, анан жалган Куран. Жалган Куран деп тиги эликтин кочкору Куран да. Аны мен тетирисинен тартып койдум, аркы дүйнөдө. Анткени могу жерге жут, билесиз да, жанагы кышында чилдеде бир күн калып калса дагы жут башталып, эми жут деген мал, кийиктердин баары чөп чыкпаса бүттү каза болуп калат, өлүп калышат. Анан адамдар дагы жашоосу ошо менен байланышта болгон. Ошондуктан могу кыргыз календары дүйнө жүзүндө түрк элдеринин ичинен бизде сакталыптыр. Башка түрк элинде жок. Эми бул календар мынабу Майя календарына караганда дизайн деп коелу, сүрөтү, түшүнүктүү. Муну желекке илип койсок мисалы. Таң калат да, бул эмне? Бу кандайча желек? Анан бул муз доорундагы биздин жашообуз. Календар катары сакталган. Анан эми муну мен мынау жана сиз бүт тарыхын айтып өтпөдүңүзбү? Желекти кабыл алгандан баштап эми туура эмес кабыл алып калган чындыгында. Сиз туура айтып атасыз. Анткени эми өңү дагы баары тең күн карама окшошуп атса, анан ким күн карама деп айтпайт эми. Сапсары болуп. Чындыгында күн биздин жанагы аң сезимибизде күн тукум экенибизди мына казактарда да күн, бизде да күн балдарыбыз дейбиз. Күн эл деп тиги сөздүктө турат. Иши кылып күн менен сөзсүз байланышканбыз. Мына күн, мына жерде мына күн баштуу адамдар майрамдап атат. Таш доорунда майрамдап атышат. Бул же күн баштуу адам туулдубу, ошону мына эми мына темде бар. Эми мына асманда мына күн баштуу, күн тууп, күн туу деген айыл мына бизде да турат бүгүн. Күн туу деген сөз эмнени түшүндүрөт? Күн тууп атат элде. Эми карабайсызбы, ошол күн бизде жанагы эң биринчи аябай коркунучтуу болгон, жанагы күн күркүрөп, күн жаап атпайбы биздин тилде. Анан күн кайра бизди сактаган, жараткан болуп атат, улуу эс. Анан эми күн мынабу боз үйдө эми жанагы сакральный жагын, ыйык жагын айтсак, эмне үчүн ушу терезе өзгөргөн эмес?
Бүгүнкү күнгө чейин капталынан терезе чыгарган эмес. Бул боз үйдө көп ырым-жырымдар, салттар сакталган. Бүгүн от мына асмандан чак түш болуп атат. Эмне чагылып, эмне түшүп атат. Очок ошо күндөн жаралып атат. Эми ошону мынабу ыйык сезип очокту. Анан ушул күнгө чейин боз үйдүн ичинде эч качан жаманчылык адамдын оюна келген эмес. Ыйык үй. Билесиз да. Атаңды өлтүргөн киши кирсе дагы 40 кадам үйдөн чыкмайынча сөймөйүң менен тийгизе албайсың. Ыйыктык ушунда. Анан эми бул ушул ыйык нерсени дүйнөсүнө данктап алып чыга турган бул эмне? Бул желек. Анан герб сиз айткандай. Анан жанагы сөздөрүбүз менен туура жазылган ыр түрүндө гимн. Эми ушуну бизге азыр күн караман алып чыккан кызыкпы же могу күндүн тамгасын алып чыккан кызыкпы? Анан бизде турат мына календарды дагы бир жолу кайталап коеюн. Мындай эч бир элде сакталган жок. Таш доорундагы биздин таш доорундагы жашообуз жазылып турат. Мына. Эми бул өзүнчө тиги философиялык жагынан, илимий жагынан баары такталып чыккан. Мен мисалы ар бир статьяны жазганга отурганда китепке бир өлчөй турган приборум бар. Бул польшалык математик Штейнхауз деген айткан. Жалган сөз дайым чындыктан төмөн турат, а көркөм сөз чындыктан жогору турат. Эгерде мен көркөм жагына кетип калсам, анда мен жазуучу болуп калам. Сиз жакшы жагы менен айтып атам. Мага мен көркөмдүк күчүм жетпейт. Бирок чындыктан алыстап кетип атам. А чындыктан өз оюмду жазып салсам, чындыктан төмөн болуп калат. Ал дагы окумуштуулук эмес. Анан ошон үчүн мынау көп жылдарды талап кылды. Эми бул жанагы көрө калып эле тиги буга кеминде бир 10-15 жыл кетти. Түшүнүш керек. Анан лингвистика жана тил жагынан, салт жагынан, бардык археология жагынан, тарых жагынан тактап чыгыш бул абдан чоң жумуш да, билесиз. Анан ошон үчүн мынабу эми миңдеген мына китепти ачарым эле мына жалаң эле күн баштуу адамдар. Эми бул күн баштуулардын ошол учурда атасы энесинен бери күн баштуу. Эми мына карап отурсаңыздар, мына канча уруулар ар түрдүү. Мынабу эбегейсиз чоң түрк элдери ээлеген жерлердеги мына саймалы таштагы тартылган бул сүрөттөр. Бул эми тарыхты аныктай турган сүрөттөр. Анан бул жерде мына адам ата эне деп коелу, мисалы. Бүт түрк тилинде ата адам. Мына күн баштууну эми мына кийин акыл эси толгондо колун жогору көтөрүп күн кылып атпайбы, күн баштуу. А бул жерде мына энеси чач, күн баштуу болуп атат. Биз күн баштуу элдердин атасы энесибиз деп атат. Эми бул жерде жана адам Ева деген сөз эне деген окшошпу? Мына адам атаңга окшош, анан биздин тилден кай жака өткөн? Ал шумерлер аркылуу. Жанагы шумерлерди сизге Олжас Сүлейменов мурда бир топ окумуштуулар мынабу тиги шумерлерди. Шумерлердин кудайынын аты, жараткандын аты Дингир, Теңир. Сөздөр окшош. Анан кийин боз үйдө жашашкан. Эми анан ошол боз үйдө жашап атса, мына шумерлердин боз үйү. Шумерлердин боз үйү. Мына карабайсызбы? Анан бул 4000 жыл мурда жана энеолит доорунда тиги жаралган керамикалык сосуд Музей народу Востокада турат. Түркмөнстандын территориясында табылган экен. Эми бул карабайсызбы? Түндүгү да турат, керегеси да турат.
Муну жөн оюнчук катары көрүшкөн, а бул боз үйдүн тиги элеси калтырылган 4000 жыл кеминде. Ошондо дагы купол түрүндө болуп атат мындай. Ооба. Üstünde kres. Эми бул таандык нерсени мисалы мен изилдөөмдүн башаты эми баягы максаттуу түрдө эмес, тилди үйрөнүш үчүн башталган да. Студент болуп Ленинградка барганда Юдахиндин сөздүгүнөн башталып, анан көп нерсеге түшүнүксүз болду. Ошон үчүн өмүр бою мынабу изилдөө жүрүп келатат да. Анан бул баягы адам өсөт экен, анан баягы билимдүү болуп, эми техник илимдерин төбөсүнө жеткенде акыл эс дагы көбөйүп, анын методикаларын бул гуманитардык илимге колдонгондо абдан дагы терең изилдөөгө шарт түздү да. Ошондуктан мынабу изилдөөлөр көп жылга созулуп, анан мен дагы ушул унчукпай отура берейин деп бир чети ойлодум, анткени азыр эл нааразы болуп атат. Анан сиздер мына жазуучу талант катары мына ачык айтып атасыз. Мен деле айтсам жаман көрүп калышы мүмкүн элдер. Бул мына азыр биз каалабай турабыз желекти, гербти өзгөргөнгө. Эми мен кеп ал жөнүндө эмес, ал жана политикага айлантып салыш, бул дагы билимсиздик. Эми биз сакалдуу болгондон кийин мына сөзүбүздү айтпасак болбойт. Ошондуктан мына мен азыр бул илимдин муну мен канчадан бери бийлик жакка жеткирейин дедим, бирок жеткире деле алган жокмун. Эми балким көп деле умтулбасам керек. Эми мунун негизи биз мисалы мынау Мерседести бекер көргөзгөн жокмун. Мерседес эмне үчүн бул фирма абдан күчтүү болуп кетти? Бул тамгасы күчтүү. Тамгасы. Туура абал. Мына Советтер Союзунун тамгасы 5 жылдыз беле. Бу дагы тимеле жана ташка тамга баскандай деп айтат го. Эгерде биз ушул күн тамганы алып чыксак, биздин желегибизде сүрөтүн эмес, күн тамга. Бул анткени мен эми сүрөттү да тартам. Бул желекке абдан бышып жетилген түрүн коюшубуз керек. Бул знак, бул тамга. Бизде мына туура тартылганын графикалык сүрөт эмес, сүрөт ал жанагы тиги эмеси тартылган. Эми мына өңдү сиз мына айтып атасыз, мен дагы мына илимий жагынан тактап келсем, 3 өң болуп атат. 3 өң. Анан могу белгини койсок, ошондо кыргыз мамлекетинин белгиси болот. Анан жана кээде көпчүлүк айтып атпайбы, жаңыртып эмне кереги бар мындай деп. Эми ойлоп көрсөңүз, сиз эски кийим менен 5 жыл жүрөсүз, 10 жыл жүрөсүз. Баягы кийимиңиз дагы жыртылат да. А бирок жанагы туура эмес тигилген кийимди кийип жүрсө, киши тез эле чечип салгысы келет. Анан ошол сыяктуу бул мен айткым келет, бул илимий изилдөөнүн аркасында жетилген түрүн койбосок туура болбой атат. Анан мына мен деле айтам, мына бизде тиги акылмандар айткан. Могу боз үйдү чыгышты каратпай, биякты каратып тигип койдук мисалы. Иш оңунан жылабы? Туура. Жылбайт. Мына азыр боз үйдү, чалдык үйдү эки жакты каратып тигет. Мына мен башка жерди кой, Нарынга бардым. Губернаторда акимдер чогулуп туруп, ошого кирип, боз үйүңөр туура эмес, жалаң тиги акимиятты карап калыптыр, бул эмне боз үй десем, түшүнбөйт. Мен айттым, боз үй жаралганда күн чыгышты карап жаралган, ошо күн чыгышты карап тикпесек, мына могу жердин огу менен туура болбой калса, иш тетир. А жерде көрдүм мына Бишкекте да, Майрамда теңирден тетири тигет. Чыгышты эмес, батышты карап. Жашообуз ушундай болуп атат да, башаламан. Эми ушул тартип жок. Ата-бабадан калган салтты биздин укугубуз жок да. Мына укугубуз болсо алмаштырсак болот. Укук жок. Бирок бизге бул мына мисалы мына дүйнөсүн жарым сыңгыдырынын
Грецияда, Римде, бардык жерде ата бабасы куруп кеткен жанагы архитектуралык ансамбльдү көрөм деп ошолорду багып атпайбы бүт дүйнө жүзү. А эгерде биз туура тигип ушундай деп көргөзсөк, мына көчмөндөр оюнунда жакшы эле айттым. Жетпей койду эч кимисине. Мына күн чыгышты карап тигели, чет өлкөдөн келгендер көрөт, таң калып сурайт. Бул эмне бүт күн чыгышты карап турат деп. Бул эмне аскердин шаарыбы же эмне деп. Эми көчмөндөр жеңилбегендин сыры ушунда жатат да. Анан ошон үчүн мынабу бүгүн мен дагы мына сиз менен чогуу ушуну айтып отурганыма сүйүнүчтөмүн. Анткени баары бир жүрүп отуруп бул тиги белгилер чыгат. А бирок азыр керек болуп атат деп ойлоп атам. Ошон үчүн азыр мына бардык жак оңоло баштадык. Эми буга деле акча табылабы балким. Анан муну мен деле эл жаман көрсөм эми бербей деле коюшум мүмкүн. Мен автормун. Анткени билесиз, автордун укугу бул корголот. А муну мен мына бекер лекция окуп берейин дейм, кээ бир жерде түшүнбөйт. Анан мен мына азыр айтып атканым, эми баары бир оңолсо мен деле конкурска катышып жеңип чыксам, ушул тамгалар жерге турат да. Ошон үчүн азыр мен деле чыгып мына айтып алганыма сүйүнүчтөмүн. Кээ бир эме болсо айтсаңыз, мына ката жагын. Ооба, сизге кошумчалай турган дагы неме да азыр эсиме түшүп атат. Мына ысык көрүштөнүнөн жанагы алтын адам деп дүйнөгө тарап кетпедиби? Ооба. Сак көрүштөнү, дөбөсүнөн. Ошондо жанагы 3 килограммдык алтын кийим менен табылган да. Ооба. Вот ошол табылганда жанагы калпагы деп коелучу, шоңшойгон калпагы, бул эми ханзада экен. Анан ушу калпактын мына маңдайында алтын пластинка бар экен да, киреш. Ушуну баягы биринчи жолу табылганда булар тартышкан. Орус археологдор. А кийин дүйнөгө тараткандарында ошо киреш жок да. Мына карабайсызбы, бул бир өзүнчө бир башка идеология да. Бул советтик идеологиядан башка дагы бул кирешти көчмөндөр айтсак, булар биздин тамга турбайбы деп бизден тартып алат деген ойлор барбы, же кандай ушундай болуп, бул бизге гана таандык бул белги деп булар ошонусун көрсөтпөй неме кылган. Мына туура айтып атасыз. Мына жерде 3 крест турат, Бул жердин крести. Анан боз үйдүн улага төр тиги оң эрепчи. Анан түндүктө 3 крест турат жашоо үйдө. Эми сиз туура айтып атасыз. Ал крестти эмне үчүн алып койду? Анан эми бул бир. Экинчиси мына Саян азыр Хакасиян территориясынан табылган Салпы курганы деген бар да, абдан чоң, аерде бир пирамиданын немелери табылган. Эми ошону көпчүлүккө бизге такыр тааныштыгы жок. Биздин адабияттарда ошону окутулбайт өзү негизи. Аны орустарда мындай жашырып көп реклама кыла бербейт. Бирок азыр ошо Салпы курганынын сүрөттөрү турат. Бирок ошого берилген жана түшүндүрмө тексттерди мен өткөндө карап атайын. Мындай бир алып келейин дегенмин да, ошону азыр карап таппайм. Себеби ал жерден дагы алтын пластинкалар табылганда кресттер. Ал кресттер эми кызык. Мындай эле жөн эле түз крес эмес. Ал кресттер кадимки жанагы Георгиевский кресттер. Мындай бил жерин ичке келип, бул жагы эме болгон. Эми муну көрсө эле биздин азыркы балдар көрсө эле бул фашизмдин белгиси дейт да, туурабы? Немистин дейт да. Себеби фашисттен башканы билбейт биздин элдер. Биздер али мына жака али жеткен жок. Сиз мына барган Муздоорго, Муздоор эмес бул 1000 жылдын ар жагына бара албай атат да. Биздин адамдардын билиминин тайыздыгынан биз ушу өзүбүздүн ата бабалардын белгилерин бүгүн ошо Европага, башка элдерге берип коюп, азыр бизге ошол башка чоочун көрүнүп, биздики эмес бул, кандай бул биздики болсун деп, биз ушун чоочуркуп отурабыз да. Эми мындай да, жанагы замандаштар эми туура эле кабыл алар бизди. Биз аксакалдар ушундай айтып турган убакта аң сезими айтып алсак,
жеткиликтүү болот деп ойлойм да. Азыр эми элдер ойлоп атат. Алмаштырсакпы, алмаштырбасакпы деп. Анан көпчүлүгү элдерге эми азыр замана интернеттики тез эле нааразы кылып салат же тез эле кубандырып салат. Саясатташтырып ийип атат да муну. Анан ошон үчүн бизде да күнөө бар. Аксакалдарда отурабыз унчук. Ооба, туура. Эми мына даяр мына эми жаштарга билим керек да. Мына азыр мен мына айтайын дегеним, азыр мынандай жука китептерди чыгарайын деген оюм болуп атат да. Анткени жаштар окуш үчүн бул жана того тээр жерин жазыш керек да. Анан чымчыктын сайраганын 3 беракка жазса, азыр эч ким окубай калбадыбы азыр. Ошон үчүн мына бул жерде серия жаралды. Мына азыр мен мына көп болду мына биринчи китебим 500 экземпляр, экинчиси 100, андан кийин 20дан 10дон эле болуп калды да. Анткени мен деле эми кыргыз катары, ушул мамлекет жараны катары таарынсам деле болот да. Ооба. Йолунан кээ бирөө акчасын каяка жиберерди билбейт. Анан эл үчүн ушу жака жумша десем, эми башканы айтайын, салтты билбейт, көрүмдүк бербейт да, чындыгын айтканда. А кээ бирөө бар, сүйүнчү, эми айтып кетсем, эми бар. Жанагы кээ бирөө бар, Кыргыздан мындан чоң акча жок экен деп 5000 сомдукту алып чыгып берип атканда, бул эмне деген сүйүнүч. Мына кээ бир бизнесмендер ушундай кылды да, анан аны көргөндө эми аны түшүнгөндөр да, мына изилдөө мындай сиздикинде изилдөөлөр жок да бизде. Мына ушул жака түпкү биздин ата бабалардын түпкү тамыры, ушул тарыхынын тамыры ушул жактарда жатат да, мисалы үчүн. Туура. Мына сиз Шумердеги боз үйдү алып чыгып, бул Шумердеги боз үйдүн мына көрүнүшүн жөнүндө биздин көп тарыхчыларда түшүрүк жок. Каякта Шумерде боз үй болушу мүмкүн деген. Мына бул жерде бир эле күбөлүк алыш, Сиз мына бир китеп жазасыз да кээде. Ошондой убакытта кетет. Бир эле мына бул ачылыш анан аны тиги эметиш керек, аныкташ керек. Антпесе болбойт. Мен эми дагы мына бул өзү төгөрөктүн ичине түшкөндө кирес. Бул кут белги болот экен да. Туура айтып атасыз. Кыйш айтса болот. Ушунун мына кут деген сөздүн өзү дагы мына кут өзү миф биздин түшүнүк ишеним боюнча кут өзү түндүктөн түшөт да. Жамандан бери ойлоп отурам. Сиз айткан сөз жанагындай сүрөт кыйшык болсо, боз үй мондай кыйшайып турганда. Кыйшайт да, кыйшайт да. Ооба. Же болбосо жанагы түндүктү жулуп алып тиги кыйшайтып турган. Эми мен ойлойм, мейли мындай эми сүрөткө тартып берсин, бирок улуттук символ катары байрак алганда биз муну түз тартылышын түшүрүш керек да. Эмнеге кыйшайтабыз дейм да. Мен ушуга мында акылым жетпейт, бир түшүнүгүм жетпейт да. Эмнеге биз аны кыйшайтабыз? Бул мына турбайбы? Боз үйдүн түндүгү мына биздин калпагыбызда турбайбы? Эми биз христиандардан алган жокпуз да муну. Yani uşuğa eğer 10.000 yıl olsa 10.000 yıldan bir murun ata salgan. Al Hristiyan degen din dünyada yok bolsa al vakti. Ana baka Morekinin Kırgızça atı ne? Tөгөрөктүн 4 burçu. 4 burçu da var da iyi. Tamam. Tөгөрөктүн 4 burçu buna. Tөгөрөктүн 4 burçu. Bul filosof. Bul iyi. Bul muna asmandın dağı belgesi de gündün belgesi. Al emi 4 burçluktun içine düşkönde bu жердин belgisi болгон. Bu jaratkan menen жердин ортосу деген. Jaratkan menen байланышы бар. Анан жанагы орусча юг север деп атпайбызбы? Юг север. Ал туура эмес да. Бизде оң сол. Север деген түндүк деген түшүнүк аламга кетет. Түштүк деген жер алдына кетип атпайбы? Анан ошон үчүн мына боз үйдү атай, мен жана сүрөт менен айтсам көп түшүнбөйт экен, ошон үчүн өзүнчө мына көргөзүп атпаймынбы. Боз үйдүн өзүнүн жактары бар. Жердики үстүнө коебуз мына. Анан эми үйүбүз ушул. Философиябыз баары. Анан могу жерде таамай сүрөт тартылган. Аны кыйшайтканга да болбойт. Башка жагынан караганда болбойт. Мына бул үйдүн ыйык үй бул. Мисалы биз мечит курган эмеспиз да. Сепилдерди курган эмеспиз. Биз менен кошо жүрөт бул.
ошуга сыйынабыз. Forma genialный da. Bu özü tögörök forma özü en bir jetilgen, alamdın forması turup atat da. Mikramir, Gün, asman. Bu özü 3 bölükte mına. Kaçıvay sivilizasiya. Tündükten, uğuktan anan geregeden turup atat. Muna bizin ata-babamın uşuğa baylanıştı da. Muna bizin ata-babalardın janağı 3 tüske gayradan baylanıştırayım şunu. Bizden ata-babalar bu alamdı 3 katmardan turat dep şu işenişkende. Bu bütün göçmen elleri de var. Oşonun içinde bizden Kırgız elinde dağı. Oşonun 3 katmarında, jogorku katmarında bu asman dep esepleşken, asmandı ak tüs menen belgileşken. Bu oşol ak tüs kudaylar jaşagan düýne dep, jogorku düýneni. Jana uçurun aytmadınız. Oң, sol, ana işkilik. Hazır hem oşoğa gelip atamda, men hazır janağı alamdın tük düýne taanım boyunça aytayında atamda, tüsler, düýne taanım boyunça 3 katmar düýne kanday tüsler menen belgilengen. Muna oşol hazır Tibet'te de saktalgan eken, bizdin uşul sancıralarda, bizdin tüpkü düýne taanı mif ulamışlarda, muna şunda aytıladi. Altay Sayan ellerinde, bütün Türk-Mongol göçmen ellerinde bütün düğünü, vertikal düğünü, tik düğünü 3 katmardan turat. Horizontal düğünü dağı 3 bölükten turat. Çıgıştan, batıştan, anı ortankı düğünü. O toşun içinde tik düğünü dağı 3 bölükten turat. Jogorku düğünü, tömenkü düğünü, anı ortankı düğünü de. O ortankı düğünün niyesi buluyoruz adamda. Oşonda jogorku düğünü de bu kudaylar jaşayt dep işenişken. O tömenkü düğünede cinler jaşayt degen. Ortankı düğünede adamlar jaşayt. Bu adamlardın düğünesi. Muna uşunu tüsler menen belgilegende jogorku düğüneni bular ak tüs menen, tömenkü düğüneni kökçe kara tüs menen, ortankı düğüneni kızıl tüs menen belgileşken. Muna bu tüpkü düğüne taanımga baylanışkan. Men hazır 3 tüstün simbolikasını aytıp atam da. Ekinçi, uşul ele nerseni muna bizdin hazır men oylamynday menin negizgi koygon kriteriyim mınday da jümekke. Bu emin üçün 3 tüskö degende uşu tuğda uluttun etno yüzü boyaklar menen çağılıp turuş gerek da. Ana bugün biz Kırgız mına 3 kanattan turgan el biz da oң kanat, sol kanat içkilikte. Turabı? Emi bizdin ata-babalardın ulu-uluğu, men şu ata-babaların arbaktarında 1000 mertebe razı olamın da. Uşul ata-babalarımızga rahmat. Uşul 3 kanatlı tüslük atları menen bizge kaldırıp ketip atsa, biz uşunu kabul albay oturabız da. Muna oң kanattın baldары Agуулдун baldары deyt. Sol kanattın baldarın Gökul, je bolbosa Gölçe Kuul dep aytılат. İçkiliktin baldары Kızılıulдун baldары deyt. Biz emin üçün uşul 3 tüslü tuğga salgыбыз kelbey atat. Men düşünbeyim uşuga. Uşunu men bu izildep oturganda sizge suktanyp atam da. Mına жазуучу катары түшүнүктүү мына айтып атасыз. Мисалы моорекини мына мен изилдеп отуруп ойлоп кеттим. Ушуну бир жазуучу ойлоп тапса, siz hem mындай түшүрсөңүз да жазуучулар чечмелеп жазат. Же музыка жазып жибере эчак элге жетет эле да. Siz hazır жалгыз келип атасыз, эми башталып атат, көбү билбей атат сиздин эмгегиңизди. Жайыл чиш керек, чечмелеш керек, Куда кааласа. Жаштар көрүп, балки мыр жазар. Туура. Же роман жазабы. Куда кааласа мына заман болуп атат. Биз мына ушуга келип атабыз да, азыр эми эл өзү аң сезими да келип атат. Куда кааласа мына азыркы бийлик дагы өзүбүздүн мына нарк, салт деп түпкүгө карай бизди түртүп атпайбы? Ата-бабалардын жолуна карай. Мына ушуну эми оңолобуз, Куда кааласа. Жанагы депутаттар, элдер могу бири-бирине нааразылык жаралбаса, биз келбейт элек да, чыкпайт элек. Мына сөзүбүздү айтып коелу дедик, айттык. Туура. Биз политик эмеспиз. Сиз поэзияда жүрсөңүз, мен илимде жүрөм. Анан биздин сөзүбүз балким жетер. Эми мындайды, эгер азыркы коомдо мурун деле коом бир нерселерди, мамлекеттик маселелерди чечмелеп атканда, же элге тиешелүү маселелер болгондо ар ким келип эле ат салып келип айта берген эмес да. Ошонун бир акылмандары болгон, аксакалдары болгон, бир билги адамдар аны айтканда, биздин оюшча мындай болуш керек. Силер ушуну өзүңөр бир чечип бербейсиңерби деген да. Анан ошол жерде аксакалдын баары санжырач эмес. Санжыра билгендери келген. Акылман Калыгул атабыздай болгон көз ачуу ойлуу адамдар бар. Ошолор келген.
Manas атабыз, Бакай атабыз, Кошай атабызда bir касиеттүү адамдар, лидерлер келген. Анан ошолор келип, анан бу элибизди эмне кылабыз, кандай кылабыз деп, же болбосо туу алып атканда, бу тууда өңү кандай болуш керек? Өңү эмне үчүн ушундай болуш керек? Мисалы кызыл болсо, эмне үчүн кызыл болуш керек? А эмне ак болсо, эмне үчүн ак болуш керек? Деген маселе турат да. Ошондо аярда айтат да, бир акылман айтат. Биздин ата бабалар мындай ак туу алып жүргөн экен, мына баланчанчы замандарда. Же болбосо көк туу алып жүргөн экен. Биздин 1000 жыл мурун ата бабалар мамлекет курганда ушундай болгон экен. Мен ошого таяп айтып атам дейт. Баке, мен сиз жанагы Калдыкулду айтып калдыңыз, сиз ошого окшош баратасыз деми, сүйүнүп. Мен мындай да. Бирок баарыбызда ката бар. Мисалы жана туу деген сөз. Бул Кытайдын сөзү. Бирок бизден Кытайга өткөнбү же алар жазып калганбы? Бу да белгисиз. Менимче бизден өткөн го де. Балким Туу деген, тоо деген дагы немелерди берет. Ага да ошондой. Бирок аны мен түбүнө жете элекмин. Бирок Кытайды азырынча. Анан желек. Эми жел берип турса сөз желек. Анан тилибизде дагы көп бир эмелер бар. Бар, эми бизге да кирген. Жанагы тиги билесизби, тиги гимнди жазып атканда талкуулап тиги жанагы эмне тиги бир сөздөр менен макул боло албай атып, анткени Ирандын сөзү анан бизге аралашкан. Анан кайра же Ирандыкыбы, же биздикиби, же арабтыкыбы азыр изилдөөлөр аз эмнеге. Же көңүл бурбай калды. Анан Карасайып аксакалда көбү ирандык болуп кеткен. Анан а жерде биздин тилдин өзүнүн мыйзамы бар экен да. Биздики жана аглютинативник, анан жанагы уң сөз өзгөрбөгөн. Ошонун негизинде мен бир топ сөздөрдү оңдоп атам. Ал өзүнчө сөз болот. Ал өзүнчө. Анткени Bunu bir til meselesini götürgende bir özünçe söz kılalı. Bunu uşul abdan kızık oydayıp ataslar. Айтып атам, бирок мындай кооптонуп атам. Жазуучулар менен тил боюнча сүйлөшүп. Мен тилчи эмесмин, жазуучумун. Жазуучусуз. Bir tilçilerdi de katıştırış gerek da. Сиздердин да катыш. Анткени куралыңар ошо да. Мени жыга чаап ал курал менен. Жок, ал siz айтпайм, siz окумуштуу адамсыз, анан ilimdin doktor, çilenkor adam sizge kantip biz. Siz bir aytsanız negizde aytasız da. Jön ele bir oyunuzga kelgenden sen aytpayız. Oşon üçün bizde lan jıga çaba albayбыз sizde. Бирок жанагы бир адамдын эмеси жакшы, бирок бизде таланттуу эл, жазуучулар, таланттуулар көп. Айрыкча жаштарга. Анан биз азыр ошо туура жолго салбасак, мисалы иш-чара деген сөз мага жакпайт. Чара деген тиги ошол иштин эле бир маанисинде Ирандын сөзү. Анан кийин заман бап деп коет. Аны башка баптарды кошсо уят сөзгө айланып калат. Анан толтур эми. Анан бул жерде биз мындай да мынабу белги сыяктуу эле тил, мына жана айтпадыңызбы? Бул тил адамдын кайсы гаплатив экени экинчи орунда. Кайсы маймылдан жаралганы. Эми утрированно. А тил негизги тил. Адам тили жок болсо, мына сиз айтып атасыз, улут жоголуп кетет деп. Анан тил азыр кайсы жолдо барат? Мен ошону таап алдым да. Кайсы жолдо? Жана синонимдер. Тилди же өлтүрөт, же өстүрөт экен да. Şuna gaz tilge girip ketebиз. Жок, жанагы түс боюнча аягына чыгып коём. Туу дегенге кирип коём. Аны кийинки калп. Муну бир өзүнчө сөз кылалы. Анан эми туу боюнча дагы бир неме да, эми муну дагы көп сөз кылып, менимче ушу телевидениеде мен 1-2 жолу кайрылдым. Туу боюнча мындай көчөдө кыйкырып эле баратып сүйлөп атат. Эми саясатчылар, мына сиз жана абдан туура айттыңыз да. Biz okşoğun uşul bunu bir uşuğa bir hadisleşken, je uşul boyunca malumatı var, жазуучу окумуштуу адамдар сүйлөбөй, көчөдө кыйкыргандар ошо айтып коюп, саясатчылар ошону угуп, ошолордун айтканын ишке ашырып атат да. Мына сиз абдан туура айтып атасыз да, ошон үчүн окумуштуулар азыр бул мамлекеттик деңгээлде маселе. Чынында тул маселеси, бул символдор деген окумуштуулардын, анан жазуучу ушул
temada işlep жүрген жазуучулардын маселеси. Biz açışыбыз керек. Biz талашып, тартышып элдин алдына чыгып анан bir pikirге келип, ошол pikirди анан biz жогорку кеңешке сунуш кылсак, алар да кадашпайт эле, алар анан ошону бекитип берет эле. Бүгүн анан биз да унчукпайбыз, окумуштуулар унчукпайт, жазуучулар унчукпайт, анан көчөдө жүргөндөр кыйкырат, анан бул гералдик илими эмне экени менен тааныштыгы жок, депутаттарыбыз дагы анан өзүнө жаккан түстү карманып алып, 2 бөлүнүп, 3 бөлүнүп алып, анан аягында анан көпчүлүк болгон жага алып, анан ошону илип коюп, бирок ага эл тынчала албай ушундай болуп атат да. Мына ушул 3 түстүн Кыргызда сакталган кече Чокон Валиханов жазып атат да. Чокон Валиханов өзүнүн күндөлүндө жазып атат. Көлгө келдик дейт. Көлгө келип бир үйгө кайрылсак дейт. Аерде үйдө дейт бир кара желек илинип туруптур дейт. Анан кошок кошуп атыптыр аялы дейт. Анан көрсө жана бугу сарбагыш чабышында ошо өлгөн адамдын ошо эркектин аялы экен, ошол кошуп ушинтип атыптыр дейт. Анан мен ошол жерден сурап калдым дейт. Бу кара желек бу силерде траурный, аза күтүүнүн желеги ошон деп мен а дегенде ошондой түшүнсөм, көрсө андай эмес экен дейт. Көрсө желек дейт, бул адамдын жашына карата илинет экен дейт. Эгерде дейт жашы бир 60-тардан ашкан бир улуу кара адамдар өлсө, ак желек илинет экен дейт. Орто жаштагылар болсо кара желек, көк желек да, бул кара көк бири-бирине семантика өтө берет да. Анан жаш адам өлсө кызыл желек илинет экен. Ошол желекке карап, кандай кайсы жаштагы адам өлгөнүн көрүп, анан ошого карата кыргыз ыйлап түшөт да. Жанагы бери жактан өкүргөндө дагы ошо жаш бала болсо, жаш бала деп боор бойдо өкүрүп түшөт, туурабы? Мындай тең түш болсо ошого жараша, улуу адам болсо авам ой же башка деп ушинтип өкүрөт да. Вот сырттан келип аткан адам ошо байракка карап кайсы жаштагы адам өлгөнүн билишкен да. Мына Кыргыз 20-жылдын башына чейин ушул 3 түстү сактап келатат да. Мына жаш куракка байланышып, түстүк 3 түс жаш куракка байланышып атат. Биздин немебизде да мына ак уул деген эң улуусу, көк уул андан кийинки кичүү уул, бул эң кичүүсү кызыл уул. Мына ушул нерсе дал эле ушул 3 түс байыркы кан скифтерде сакталып турат. Геродот жазат да. Мына ошол жерде Таргитайдын 3 баласына тиги бийлик бөлүштүргөндө эң улуусуна вот эми ал акылга торуп калган. Ошого айтат: "Сен дейт эми руханий бийлик сенде болсун" дейт. Руханий, духовный бийлик. Демек жанагы Кудай жолундагы анан кийин салт каада салттарды оңдоо, мамлекеттин идеологиясын жүргүзүү, мамлекетти кандай кылып башкарыш керек, бүт ушунун мыйзамдарын иштеп чыгуу сенин урпактарыңа ушу милдеттендирилсин дейт да. Ал эми экинчи уулуна ал анан улуу, сен дейт Кудай жолунда жүргөн адам катары дайыма ак кийинип жүр. Сенин урпактарың дейт, ушул сенин жолунда жүргөн урпактар дайым ак кийинсин, и Кудай алдында дайым таза, туура ишти жашасын дейт. Карабайсызбы символиканы? Анан кийин экинчи уулуна сен урпактарың көк кийинсин. Буга материалдык байлыкты, материалдык бийликти берип атат. Суу менен да, бу суудун ээси, бу тоодун ээси бар. Демеси липоксай деп айтылат. Липо деген тоо, кышай деген хан. Тоодун ханы, тоодун ээси деген түшүнүктү берип атат. Мына бизде ошол тагай бий, так деген тоо, анан бий мына тагай бий биздин уулу келет. Экинчи бул көлөй бий, огуздар Теңизхан деген муну. Тигинде Арпоксай деп атат Геродот. Арп деген апыр деген сөз суу экен, кышай хан. Анан айтат: "Сен дейт суудун ээси катарында байлык, материалдык байлык сенде болот" дейт. Сен ушул материалдык бийликти сенде болсун дейт. Демек малды карма, сенин балдарыңан дейт, мал кармагандар, жер айдаган дыйкандар чыксын, байлык сенде болуш керек дейт. Сен ушуну менен мамлекетти көтөрөсүң дейт да. Анан мында карасаңыз байлык чын эле ошондо да, малды мына көчмөн элдер, анан отурукташкан элдер. Анан сенин балдарың мындан кийин ошол көк түстөгү кийинип жүрсүн дейт. Анан жана көк сары түстөр, сары жерге байланышкан түс, көк бул асманга жанагы малчылардын немеси да. Анан кийин үчүнчү алазына жоокердик, сенде жоокердик бийлик болсун, сенден урпактарың дейт, ушу мамлекетти коргогон жоокерлер чыксын сенден дейт. Анан дайыма ошо жоокердик түс катары сенде ошо кызыл кийинип жүрсүн дейт да. Анан мына бүгүн биздин жоокердик түзүбүз бар байракта.
Духовный түс жоқ, материалдық түс жоқ та, байлықтың түзі жоқ, рухани неменің түзі жоқ. Мұндай айтқанда, екінші жағын айтқанда, оң қанаттың түсі жоқ, сол қанаттың түсі жоқ. Ішкіліктің түсі сақталып тұрады. Қырғыз бірел ішкіліктен тұрбайды да болды. Біз егерде үш түсті біріктірсек, біз бүтіндей түрк-моңғол көчмен елдердің ұйытқысы екенімізді біріншіден. Екіншіден, біз хан скифтердің ұрпағы екенімізді. Мұна түрк елдерінің içinde bir atadan üç uğul tarağan üzerinde misal için Kazak'ta da var. Mına Oruslar üç üstü karma atadı da. Sonra Çın'ında Oruslardağı bir atan üç uğuldan taraydı bulardağı. Bularda dağı 1000 yıl burunku yazılgan jana bulinalarında aytıladı da şek anan keyin hor ki degen üç bir tuğan geldi deydi. Ki keyin Kiev'ti negizdeydi da. Mına hazırkı geçsede bular Belaruslar, Ağ Oruslar, Kök Oruslar, bular Ukraynalar, Kızıl Oruslar, mına Oruslar. Bular tüstük atlarını unutup kalgan. Biro Orus, anan Ukrayna bular oşunday at aldı. Biro Belarus özünün Ağ Orus degen atını saktap kalgandı. Biro tüstük atlarını unutuşkan. Bular kandayga ekenin men bilbeyim emnegen negizde. Biro bular hazırkı üç tüs, janağı imperiyanın tüsü de. Men üç tüs taşsam öyle, bul Orus'un bayrağı da değil. Anam bizim atağız dedi, Manas atağızın tuğsu kızıl. Manas atağızın tuğsu kızıl eken hiç kimimiz tanbayız. Tuğra, atası Nogoy'dan kalgan kızıl tuğ da aytılıp atadı. Bu dinastiyni tuğ. Biro kızıl tuğ hazır Kıtay'dın tuğsu da kızıl tuğ. Hazır Türklerдің tuğsu da kızıl tuğ. Alar da Manas'ın ұрпақтары var. Kaysıl tuğdu? Mına бұл жерде ekinci kızıl tuğ degenden başka al kızıl tuğ'a salıngan tamga meselede turады. Ot Manaz atağız özünün oşu standartında emne degen tamga turgan. Biz al jönünde söz tağılgan jokpuz, oylongan da jokpuz. Mına mesele men oşon üçün menin suruşum mындай bolup atat da biz prezidentlik standart katары kızıl tuğda alalı. Mına to'g'rimi? Manas atağızda oşu Manas eposunda turadi. Oşu Manas atağızdan bizge kalgan tuğ bolsun. Bu simbol. Bizim buğa hukukubuz var, akыбыз da var. Tuğ bolsun, bирок kızıl tuğdun betine kanday tamga tuş gerek? Manas atağız kayсы tamgаны salgan? Biz oşonu ayırmalaşыбыз керек de. Bolbozo Kıtay'dın kızıl tuğsu menen Türktün kızıl tuğsuna je dünyada onda hazır 200'ge jakın mamleket var. Göğünün tuğsu kızıl da. Biz kantip ayırmalayбыз. Kızıl tuğ bizim Manas atadan kalgan dese Kıtay'dan kızıl tuğ bizim de ata-oğlardan kalgan deydi. Ot ayırmalagan nerse tamgada turup atat belgide. Bu birinciden. Anam mamleketlik tuğ katarı tuğbuz üç tüsten tursa, gök tüsten tursa, oşoğanan kündü tüşürölü, kündün nurları mınday tüs çaşıratalı, tündüktü de jakşına kayıp tüşürölü. Anan tündüktün janağı ortasındağı, mına siz aytып atkan, mına kut belgini tuğra tüşürölü. Kanday bozu oşondoy kılıp tüşürölü. Tuğra bu. Minege biz korup, bizim ata-oğlarımızdan kalgan al. Hristiyanlardan burun yaşagan ata-oğların mürjeden tağılıp atsa, 10 bin yıl burun, anan keyin Hristiyanlar eyle aldır edip biz anan geten çıktı. Özüüzde kut belgini özüüz kıyış aytıp tartıp atağız da, buzup tartıp atağız. Ana mümkün oşan için buzulup yaşap atağız. Ot oşonu mına sizin sözünüzün bozun içine girgizeyin de. Misalı girdi, hazırkılı erkek bala dep koyun, girdi. Bul kız jagına gelip oturup alsa hepçi jagına. Mına buzular, salt buzular. Sezet. Özü orunda emес eкен түшүнбөйт. Өзү сезет. Жанагы түстөр дагы ошентип атпайбы? Кыйнап атат. 32 жылдан кийин туу өзгөрүүгө муктаж болду. Эмесеттен бүгүнкү күндө мен бир сөз менен айтам, сиз аягында неме болуп койсоңуз. Бул мындай да, ошол жанагы азыр мына Жумаяга айтып атпайбы? Мына дейт, эркек бала келип эпчи жакка отуруп алса, бәрі емнегедір, аны білбесе деле дейді. Епші жақ, ер жақты білбесе деле, өзін бір қандай бір деңгейді ыңғай сезет дейді. Себебі біздің қаныбызға сіңген малыматтар бар да. Кейбір нәрсені біз білбейміз, бірақ ошо малымат емнегедір біздің тынчыбыз сала береді. Дал ошо тууда дагы ошол тамгалар туура эмес түшкөндүгү үчүн, туудун түстөрү толук болбогондугу үчүн бизде тынчтануу болуп элдин көбү түшүнбөйт. Анан эмнегедир көңүлүнө жакпай эле ушинте берет да. Şonun için benim sunuşum mınday da, biyiliktin azırkı götörüp atkan demilgesi bu tuğra. Sebebi bu buğa çeyneli götörülüp gelgen. Anı prezidentimiz özde ayttı. Uşul vaka çeyneli uşuntip geldele dev atat. Bular birinci yolu götörüp atkan yeri yok.
Ырас ошондой болуп ушул бийлик ошол катаны оңдоп коелу десе, муну биз колдошубуз керек да. Эмне үчүн биз ошо ката кабыл алынган туу менен жашай беришибиз керек. Ошондуктан менин сунушум бул туудун өзү демилгеси бийликтен чыгыш керек эмес болчу да өзү. Негизи элдин өзүнөн чыгыш керек эле. Элден болгондо дагы бизде илимий чыгармачыл интеллигенция суруш кылыш керек болчу. Аны да карапайым эл эмес. Карапайым эл өзүнүн окатын кылып, жакшынакай кылып, ою болсо ошол илим постторго айтыш керек эле. Силер илим постсуңар. Муногул нерсе эмнегедир туура болбой атат. Ошону мындай туурасын чечмелеп, илим менен тактап бербейсиңерби? Саясатчылар да билбей башаламан болуп эле ар кайсы нерсени айтып атат деш керек эле. Ошондуктан бир илимий чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрүнөн турган, депутаттардан турган, президенттик аппараттын өкүлдөрүнөн турган бир 15 адам, 20 адам болобу, мейли 30-40 адам болсун, ал көп деле болбойт. Ошондой бир адистешкен адамдардан турган бир комиссия түзүш керек да. Буга чекит коюш үчүн ушундай болот. Муну жогорку кеңеште президенттик аппаратта кабыл албашы керек. Карапайым эл дагы аны түшүнбөйт. Карапайым эл дагы баары ошол жазуучу окумуштууларга кайрылат. Сөз ошондой түзүлүш керек. Анан ошолор бир 2-3 вариантты алып талкуулаш керек. Вот кайсы туура? Эмнеси кайсы жерде эмнеси туура эмес? Ошонун бир толук камтылган түпкү дүйнө таанымдарга, түпкү баалуулуктарга, улуттук баалуулуктар бир сиңирилген бир вариантты алып туруп, анан кийин жогорку кеңешке берсек, жогорку кеңеш ошону бекитип койсо, бул түбөлүктүү болбойбу? Биз анан окумуштуулар бекиткенден кийин ал бир чындыкка келет да вот. Алар жөн эле бир оюна келген сөздү айтпайт да. Алар бир илимий чындыкты, мына моментип мында 10 000 жыл мурунку ижилденген момунда аргументтерди алып, китебин алып келип, анан да эмнесин изилдеп ошону алып келет. Мен макаламды алып келем, ортого коюп туруп, анан кийин чечмелесек ошондо бир туурага келебизби? Же болбосо анан ар ким мага кызыл түс жагат, мага көк түс жагат десе, ушинтип, анда ушинтип эле башаламан боло беребиз. Ошон үчүн бул түбөлүктүү болуп, эл ушуга кайрылып алаксый бербеш үчүн биз ошо илимий көз карашка негизделген, илимпоздордон турган ошондой бир комиссия түзүлсүн. Анан ошол бир иштеп чыксын. Эми буга көп убакыттын деле кереги жок. 30 жылдан бери биз ушу туу жөнүндө, 30 жылдан бери киминди өзгөртөбүз деп ал жөнүндө, анан керпе анча-мынча кечкесте кээ бир сөздөр айтылат. Көбүнчө ушу кимин менен ушул туу жөнүндө тегерегинде ушинтип эле келе атабыз. Демек оңдош керек. Ошондой болгон үчүн менин өзү ошо сунушум ошондой. Анан ошондой бир комиссия, бир улуттук бир комиссия ошондой болсо, ошолор изилдеп чыкса, ошолор анан өзүнүн сунушун жогорку кеңешке берсе, жогорку кеңеш анан ошону талкуулап бекитип берсе, ошол туура болот эле. Негизи оңдолуш керек. Азыркы бийликтин көтөрүп аткан демилгеси туура деп эсептейм. Бирок алар өзүнүн түсүн, өзүнүн вариантын сунуш кылып атканы бул туура эмес деп ойлойм. Абдан туура айтып атасыз. Мына мен сиздин айтып атканыңызга кошулам. Анан бир жери. Баягы тууну, гербти, желекти, гербти баарын алып атканда жаш кез болчубуз. Шаштык. Туура. Жаңы эле эгемендүүлүктү алып, ошону алганга сүйүнгөнбүз. Бирок ал жерде дароо эле мына сиз айтпадыңыз. Ошондо эле жана күн карама деп айтылган. Ошондо эле мага жанагы герб деле жакпайт. Ал эми жанагы ар кайсы мени тартып алды эле сүрөт. Анан эми Кудайга шүгүр 30 жашка чыгып калдык. Акыл эс ордунда. Ушуга чейин жеттик. Мына кичине оңолуп келатабыз. Азыр илимдерде көп ачылыштар болду да. Илим 30 жылдан бери мына мен өзүм изилдесем, мына 30 жыл мурда кандай деңгээлде элем, азыр кандай. Анан биз бардык жагынан өнүгүп атабыз. Көз ачылып атат. Азыр көз ачылганда мына эми кайсы жерде оңдошубуз керек, кайсы жолго түшүш керек. Мына ошондо ойлонушуп атабыз. Анан жанагы мамлекеттик символика бул туура болсо, жанагы тетир жакка отуруп алгансыбай жакшы сезим менен кетишибиз керек. Баягы мына эмблемасы жакшы болсо, ошол ишканада өнүгөт. Кандай кенен Кыргызстан, экинчи менен Кыргызстан,